Төрткүл суу сактагычындагы суунун азайышы эмнеден жана ошол Тажикстанга суулар сатылып жатат дегенге кандай карайсыз? Чындыгында эле ошондой болуп атабы? Анан эмне үчүн быйыл төрткүл суу сактагычында суунун көлөмү өтө башка жылдарга салыштырмалуу өтө төмөн көлөмдө болуп калды да? Рахмат. Бүгүн төрткүл суу сактагычы бул жанагы полийной суу катары пайдаланылгандыктан өзү дайыма бардык эле жылдары эң төмөнкү деңгээлде ушул июль айларында жетет. Бул суу дыйкандарга суу берүү үчүн максаты ошого ылайыкташкандыктан суунун көлөмү ушул мезгилде ушул деңгээлге мындан да төмөнгө түшүп жүргөн. Мындайча айтканда бул суу чыкпай кала турган акыбалы мертвый объем деп коет. Бул 14 миллион метр кубту түзөт. Бүгүнкү күндө 28 миллиондон уже көбөйтө баштадык биз сууну. Кээ бир жылдары 17 миллион, 20 миллион, 25 миллионго чейин түшкөн. Эми бул ушундай дыйкандарга беришибиз керек да. Бул максаты биз аны суу сакташ же бир экзотикалык нерсе эмес, анын максаты. Айтсаңыз, ушул ошо бир жылдык эмеде жаз жай айларында Баткен району жана шаарына канча куб суу жетет ошо дыйканчылыкка, суу катышууга? Ошондой эле көлгө канча көлөмдө суу кирет? Бир жылда негизинен көлдүн толтурганда 90 миллион метр куб түзөт. Дыйкандарга бардык эми жана айланма каналды кошуп суу кирген мезгилде ошолорду кошуп бергенибизде 150 миллиондун атырабында суу берилип жүргөн жылыга. Ал эми бүгүнкү күнгө салыштырганда ушул мезгилге, бүгүнкү азыркы күнгө салыштырганда былтыркы мезгилге 2019 жылга караганда 65 миллион былтыр берилген болсо, быйылкы күндө 86 миллион берилип, мындайча айтканда айырмасы 16 миллион метр кубту түзүп атат да. Эмне үчүн ошо көп берилет? Себеби көп берген сайын дыйкандар талап кылып атат. Биринчиден, экинчиден мына пандемия болду. Анан дыйкандар көбөйттү. Азыр биздин алдын ала эсептегенибиздин натыйжасында 179-180 гектар деп берилет. Ошол эле мезгилде биз эми сууду бөлүп беребиз. Алар заявка менен айыл өкмөтү, акимчилик мисалы үчүн сурайт. Бербесең алар койбойт, туура. Биз аны беришибиз керек. Биз сууду бергенден кийин маселе ал жерде ошол жердеги айыл өкмөттөрүнүн, жанагы акимчиликтин, ошолорго да маселе. Алар көзөмөлдөш керек, Көзөмөлдөш керек. Себеби мисалы үчүн азыркы күндө жалпысы ошол Эр-4 жана Эр-6 каналы аркылуу берилип аткан суудун көлөмү 1,5-2 эсе көп берилип атат. Биз эми бересин дегенден кийин беришибиз керек. Биз милдеттүү түрдө жанагы айткандай бул полийной суу. Чоң рахмат. Айыл өкмөттөрү, суу пайдалануу ассоциациялары, жергиликтүү мисалы акимчилик түзөтүп көзөмөлдөш керек. Жардам бериш керек да. Ал бизге жардам бербей, анан биз менен бирге иштешпесе биз болбойт. Биз сууду ачып бере беребиз. Аны үнөмдөш ошолордун прерогативасында турат. Айтсаңыз, бул жерде ушул суу маселеси ушул жетекчилик менен райондук администрация жетекчилиги менен сиздин ортоңуздагы жеке мамилеге таянып мына ушундай орчундуу нерселер пайда болгон жокпу? Жок, бизде жеке мамиле жок. Бул жерде мен областтык суу чароо башкармалыгымын. Анын жеке мамилеси ошол райондо болушу мүмкүн. Райондук суу чароо башкармалыгы түз команда кыла алат. Ошол эле мезгилде мен бирок ошол райондук суу чароо башкармалыгын көзөмөлдөйм. Айтсаңыз, ушул тажик мамлекетине бизден ушул суу сатылып атат деген пикирди дагы айтышты да. Буга канчалык чындыгы бар? Бул боюнча Тажик Республикасына суу сатылып атат деген карандай калп. Мындайча маселе болушу да мүмкүн эмес, болбойт дагы. Биз наоборот, биз тажиктердин алардын ала турган долясынан, үлүшүдөн ашыкча суу алабыз кээ бир мезгилдерде. Ошол эле мезгилде апрель, май айларында биздин үлүшүбүз жок болот дарыяда. 5 куб, 3 кубка чейин болгондуктан эки өлкөнүн ортосунда келишимдердин негизинде 91-15 майда келишим түзүлгөн. Ошонун негизинде биз үлүшүбүз жок болгондуктан Актатыр, Самаркандек, Аксай айылдарына суу алыш үчүн төрткүл суу сактагычынан сууду берип
анан ал жакка суу беребиз. Бул айтсаңыз, ушул келишимдин негизинде тажик тарапка ошол Керевшин дарыясынан түшкөн суунун канча пайыз Ак суу дарыясынан канча пайызы Тажик Республикасына, ал эми канча пайызы Кыргызстанга берилет? алардын Ошол келишимдин мыйзам негизинде. Мыйзамдын негизинде 37% биз алабыз, калганын Тажик Республикасы алат. Ал эми 8%-ны Өзбек Республикасы алат. Эми алар тажиктар аларга бербей, алардын өздөрүнүн иши. Анан ошол мезгилде биз жанагы дарыядагы суунун Тажик Республикасы менен бергенде сөзсүз акт түзүп, ар бир кеткен литр сууну эсептеп беребиз да. Анан быйылгы мен мына колумда турат азыр маалыматтар. Бул боюнча селик комиссия иштейт. Тажик тараптан жана биз тараптан. Жылга мисалы үчүн 7 миллион 300, 7 миллион 400, 7 миллион 900 миңге чейин берген болсо, быйыл 7 миллион 400 берилип атат. Мындайча айтканда жылгы салыштырмалуу керек болсо азыраак берилип атат. Ошол эле мезгилде Тажик Республикасына суу бериш бул түздөн түз акимдин көзөмөлүндө турду. Жана губернатор администрациялардын көзөмөлүндө туруп, түздөн түз бул эч бир биз ашыкча андай мындай маселеге жок. Эми бул каранбай калп, эми ал ким айткан болсо аны Кудайга тапшырдым, ал өздөрүнүн совести. Кысай насостук станциясынын курулушу боюнча дагы кээ бир кемчиликтер бар деген пикир айтылганда, бул боюнча маалымат берип кетсеңиз. Рахмат, өтө жакшы суроону бердиңиз. Аксай насостук станциясы бул ушундай стратегический объект болгондуктан мунун өтө текшерүү көп болду. Быйылга 5-6 чоң ири жана счетный палата деген, башка Финпол дегендер текшерди, бирок ал жерде маселе башкада. Жаңыдан курулуучу Аксай Бакай насостук станциясынын курулушу Республика өкмөтүнүн 19 жылдын 17 майында биз көкүн токтому негизинде ишке ашырылган. Ошол эле мезгилде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы суу ресурстары мамлекеттик агенттиги алдындагы суу чарба курулуштарын куруу боюнча дирекциясына тапшырылган бул курулуш. 2017 майында 140-токтом чыгып, ошол токтомду тиркеп койдум. Анын натыйжасында тендер жарыяланып 5-сентябрда аны ЗАО Жалал-Абад СМ ТТТ деген организация уткан. Тендерди ошол дирекция жарыялаган. Бул жерде подрядчик насос станциянын трубаларын ташып келип, азыр куруп жатат, маселе жок. График негизинде иш болуп жатат. Баткен Басевичке башкармалыгынын компетенциясына кирбейт мунун курулушу. Ошол эле мезгилде ар бир иш долбоор боюнча кадамдар, ар бир аракеттер айыл өкмөтү жана акимдин түздөн түз көзөмөлү менен жүрүп жатат. Айтсаңыз, ушул Баткен райондук суу чарба бөлүмүнө, ушул Баткен областык суу чарба башкармалыгына жана Төрткүл суу сактагычы буга чейин ушу райондун аймагында көзөмөлдөнүп келчү, бирок аны областка өткөрүп алды. Себеби бул жерде ушул тендер жарыялап, ошонун Төрткүлдү оңдоп түзөө үчүн тендер жарыяланып, ошонун акчасын жеп калуу үчүн атайын областка өткөрдү деген ойлор айтылып атат да. Чындыгында ушундай кылдыңыз беле? Рахмат, сиз дагы өтө азыр жакшы суроо бердиңиз. Бул дагы көтөрүлүп жүргөн суроолор. Бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен 2019 жылы мурдагы айыл чарба министрлигине карап турган суу чарба департаменти өзүнчө министрликке окшоп суу чарба агенттиги болуп түзүлгөн. Ошо түзүлгөндөн кийин жанагы эки өлкөнүн ортосунда пайдаланууда турган суу чарба объекттери болсо, ошол объекттер облустук суу чарба башкармалыгынын балансасына өткөрүлгөн. Себеби облустук суу чарба башкармалыктары булар ошол эки өлкөнүн ортосундагы суу бөлүштүрүү маселесине компетенциясында тургандыктан. Ошол эле мезгилде Төрткүл суу сактагычыны бүгүнкү күндө ошол эменин алкагында өткөн Төрткүл суу сактагычын өткөн менен азыр бир тиын акча бөлүнгөн жок. Бул каранда калп айтып атышат да. Себеби эгерде ошондой болсо Төрткүл суу сактагычына деп туруп акча келмек. Отдельно акча келмек. Азыр ошол суу сактагычты оңдоп түзөө үчүн атайын тендер жарыяланганбы негизи? Жок, акча жок болсо кантип жарыялайсыз? Быйыл да. Бирок ошол боюнча долбоор бар беле? Эми оңдош керек, жылга бул эксплуатацияны кылыш керек. Ошо эксплуатация мизерный 170 миң, мисалы 100 миң акча сурасак да бербеди. Туура. Себеби быйыл пандемия болду, мына коронавирус болду дагы. Биягыңар дептип алгыла, мына Аксайды куруп алгыла. Анан кийин бул водохранилищеге ишкыласыңар демек качан берилет? Мамлекет оңолуп кетсе 2 жыл берилет. Бирок ички өзүбүздүн күчүбүз менен жана берилген техникалар негизинде оңдоп түзөп, бүгүнкү күндө проблемасыз, көйгөйсүз сууну берип жатабыз. Чоң рахмат. Ишендирип кетем,
буну биз оң абалда кармоого күчүбүз жетет. Рахмат, айтсаңыз, ушул төрткүл суу сактагычы 72-жылы курулган, Ооба. 72-жылдан бери ушул оңдоп түзөө өткөрүлбөй, жана астыга коюлган пленкалар дагы чирип, ошол тешилгендиктен дагы суу жерге сиңип кетип атат деген дагы ойлор бар да. Ушундай да болушу мүмкүнбү? Андай бул дагы чындыкка дал келбейт. Себеби биз 3 жыл, 4 жыл мурда ушул маселени изилдеп чыкканбыз. Азыр төрткүл суу сактагычы бул мындай чашага, пиялага окшош нерсе да. Ошол проект долбоордун негизинде бул эсеп эң коюу, мындайча айтканда, жанагы мутность реки деп коет. Ошол 20% максималдуу келгенде дагы азыркы биздин эсептөөлөр боюнча болгону 7 миллион 6 миллион астында кум бар. Ал мертвый объему 14 миллионго турат. Мындайча айтканда ушул долбоордун негизинде бул толуп туруп баягы толгондон кийин бул табигый көлгө айланат деп эми муну долбоор түзгөндө ошондой болгон. А бирок асты тешилип кетти, суу чыгып кетти деген чындыкка дал келбейт. Себеби мына өзүңүз билесиз, акыркы 3 жылда төрткүл суу сактагычы өз мөөнөтүнөн мурда толтуруп жатат. Быйыл дагы ошондой болот деп түшүнөбүз. Төрткүл суу сактагычында суу аябай азайып кетти, тажиктерге сатылды, ошол сууду жакшы үнөмдүү пайдаланбады. Буга ушул областтык суу башкармалыгынын башчысы күнөөлүү деген атайын жергиликтүү тургундар пресс-конференция өткөрүшкөндө. Мунун канчалык чындыгы бар? Бүгүнкү күндө Баткен районунун шаган аймагындагы төрткүл суу сактагычында жалпы 90 миллион куб суу топтолот. Бул Аксай айыл өкмөтүнүн аймагында Ак суу дарыясынан ошол төрткүл суу сактагычына келүүчү канал бар, 19 километр аралык. Ошол Ак суу дарыясынан келген суу аркылуу төрткүл суу сактагычы суу топтолот. Бүгүнкү күндө төрткүл суу сактагычында 28 миллион кубтун тегерегинде суу бар. Бул жылдага караганда 6 миллион куб сууга аз. Чындыгында бирок акыркы күндөрү ушул суу жаралган маселеге байланыштуу ыйгар укуктуу өкүлү Алишер Узбаевдин тапшырмасы негизинде биз көзөмөлгө алдык. Бүгүнкү күндө төрткүл суу сактагычта суу сурукташып, мына суунун азайышы токтоду. Бүгүндөн баштап ошол төрткүл суу сактагычта суунун көлөмү баягы кирип чыгуу теңелип, бүгүнкү күндө суунун көбөйүшүнө алып келди да. Айтсаңыз, ушул төрткүл суу сактагычындагы суу башка жылдарга салыштырмалуу быйыл өтө эле азайып кетти. Анан тажиктерге сатылып атат дейт да. Ушул канчалык төгүнү бар? Эмне себептен быйыл ушул суу кескин түрдө азайып кетти да? Өзүңүз жакшы билесиз, мен ошо Баткен районунун акиминин биринчи орун басары катарында ушул тармакта жетектегем. Анан бул жердеги абал жөнүндө мен өтө жакшы билем да. Бул жерде айтыш керек, төрткүл суу сактагычына келген суу ошо 90 миллиондон быйылкы жылы жаздын келиши күн ысык болгонуна байланыштуу март айынан баштап төрткүл суу сактагычына суу бериле баштаган. Ал эми 2019-жылы ошол март айында 1 литр да суу берилген эмес экен. Быйылкы жылы март айында эле 6,3 миллион куб суу төрткүл суу сактагычынан берилген. Эми биз ошо ыйган укуктуу өкүлдүн тапшырмасы негизинде биз анализдеп көрдүк. Ошол март, апрель, май, июнь 4 айдын ичинде быйылкы жылы былтыркы жылга салыштырмалуу 16 миллион куб суу көп кетиптир да. Эми анализде былтыркы жыл менен салыштырып карай турган болсок, быйылкы жылы азыр ушул мезгилде 44 миллион суу болмок. Эгерде былтыркыдай колдонгон учурубузда да 38-44 мына ушул айырмачылык болмок да. Бирок быйыл ошо элдин керектөөсүнө жараша ушул суу берилген. Айтсаңыз, элдер болсо ушул суу жетпей эгиндер кургап атат дейт. Бул чынбы? Эми сууду биз ошол бардык эгиндерге өз убагында жеткириш кыйын экен. Мына быйыл ошол тажы вирусуна байланыштуу мына карантин болду дагы. Чында ошол Баткен шаар, Баткен районунун аймагында мына ушул эгиндер жылдагыга караганда көп эгилди. Ошондуктан дыйкандардын ошол сууга муктаждыгы да көп болду. Бирок мен ойлойм, суудан көйгөй болгон жок. Себеби мына 16 миллион кошумча суу бул көлдөн былтыркы жылга салыштырмалуу берилип атат. Туура. Эми алы толугу менен 100% жеткириш бул жерде эч жерде мүмкүн эмес да. Бул жерде ушул суунун кескин түрдө азайышы ушул Баткен областтык суу чарба башкармалыгынын башчысынын күнөөсү деген пикирлер айтылып атат да. Буга кандай карайсыз? Албетте, бул жерде ар бир тармак бар. Ошол тейлеп райондун аймагында калкты ар тармак боюнча тейлеп, ошол эле мезгилде жергиликтүү мамлекеттик администрация бар. Ошондуктан биз бул жерде ыйган укуктун өкүлүнүн да тапшырмасы ушул. Бардыкка бирдей жоопкерчилик болуш керек. Суу чарбасы болобу, район жергиликтүү мамлекеттик администрация болобу, биргеликте иш алып барыш керек да, өз убагында. Ошо суудун топтолушуна дагы, сууду колдонуу боюнча дагы ушул жерде биргеликте иш алып барганда, мына бүгүнкүдөй көрүнүш болбойт эле. Бирок
бүгүнкү күндө ыйгарым укуктуу өкүлдүн ушу кийгилишүүсү менен буюрса мына суу турукташты. Буюрса биз эч кандай коркунуч болбой мындан ары суудун көбөйүшүн алып келет. Тажикстанга суу сатылды, сатылган жок? Жок, бул жерде мындай да, Тажикстанга суу берилди деген бир себеп туура төрткүл суу сактагычтан жыл сайын ушул апрель-май айларында тажик тарапка суу берилет. Мунун себеби үч тараптуу түзүлгөн келишимдин негизинде союз мезгилинде ушул Ак Суу дарыясындагы сууду пайдалануу боюнча үч тараптуу келишим түзүлгөн. Ошол келишимде көрсөтүлүп калган ошол 2 ай аралыгында кыргыз тарап ошол суудан пайдалануу боюнча чектөөлөр болуп калган да. Ошондуктан ушу Самаркандек, Аксай, Актатыр айыл өкмөттөрүнүн аймагындагы мына элдерди сууга суу менен камсыз кылуу максатында биз Ак Суу дарыясынан суу алуу үчүн биз ушу төрткүл суу сактагычтан тажик тарапка убактылуу суу берүүгө туура келет. Канча куб суу берилет тажик? 1,5 куб суу берилет. Бирок бул жерде айтыш керек, тажик тарапта ошол мезгилде дарыяда суу өтө аз болот. Айрым бир учурларда тажик тараптын мындай берген суранычтар, кайрылууларынын негизинде кошумча суулар берилет. Бирок Ак Суу дарыясында суу көбөйгөн учурда ошол тажик тарапка берилген суудун эсебинен бул суулар дайыма жыл сайын эле толукталып келет. Бул чындыгы дал келбейт. Биз анализде иликтеп көрдүк. Бул жерде 7,5-8 миллион кубтун тегерегинде суу берилип келет. Бул 3 жылдык анализ боюнча да. Ал кайра эле ошол Ак Суу дарыясында суу көбөйгөн учурда бул кайрадан өз толукталат. Бул тажик тарапка берилгенби? Ошондо жылына канча куб берилет тажик тарапка? 7,5 миллион кубтун тегерегинде суу берилет. Бирок бул Ак Суу дарыясында суу көбөйгөн мезгилде ошо 7,5 миллион куб суу тажик тараптын эсебинен кайрадан толукталып алынат.